Кыргыз тил сабагы. Назарыңыздарда Мамбет Мамакеев атындагы гимназия мектебинин окутуучусу Ажынаева Анара Акмадзияевна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жашылча жемиштер. Овощи и фрукты. Сабактын максаты окуучулар жашылча жемиштер жана мөмөлөрдүн аталышын билишет жана диалог түзө алышат. Өзүңүздөр билгендей, жашылча жемиш, мөмө жемиштер бул өсүмдүктөргө кирет. Жашылча на русском овощи. Картошка, бадыраң, огурец, сарымсак, чеснок, калемпир, перец, сабиз, морковь, пияз, лук, кызылча, свекла, чамгыр, редис. Өзүңүздөр көрүп тургандай, картошка, бадыраң, калемпир жана чеснок, кыргызчасы сарымсак. Ошондой эле чамгыр, пияз, кызылча жана сабиз. Жемиштер на русском фрукты. Алма — это яблоко, алмурут, груша, өрүк, абрикос, кара өрүк, слива, жүзүм, виноград, анар, гранат. Демек бул жерде жемиштердин сүрөттөрү: алма, алмурут, өрүк, кара өрүк, анар жана жүзүм. Эми мөмө жемиштер. На русском ягоды. Алча, вишня, бүлдүркөн, малина, кулпунай, клубника, карагат, смородина. Демек, мөмө жемиштердин сүрөттөрү. Алча, бүлдүркөн, кулпунай жана карагат. Эми жаңы сөздөр менен иштейли. Магазин, дүкөн. Мне нравится, мага жагат. Растет, өсөт. Төмөндөгү сүрөттөрдү карап, диалог түзөбүз. Жашылча жемиш дүкөнүндө. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мага 2 килограмм бадыраң, 1 килограмм калемпир жана 1 стакан кулпунай берип коюңузчу. Макул, айтканыңызды берейин. Сүрөткө карап, диалог түзөбүз. Арбаңыз Айбике, бар болуңуз. Кутман, сага кайсы мөмө жемиш жагат? Мага кулпунай жана карагат жагат. Демек, бүгүнкү биздин сөз кылчу темабыз мөмө жемиштер, жашылчалар жана жемиштер жөнүндө сөз болду. Бүгүнкү сабакка көңүл бургандарыңызга чоң рахмат. Көрүшкөнчө.